الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн дагы сиз менен биз инсанды бейишке кирүүсүнө себепкер болуп турган кээ-бирки ибадаттар менен сүйлөшүп өтөбүз. Чындыгында бул бейишти Аллах Таала өзүнүн таква пенделери үчүн гана даярдап койгон. Бул бейиште инсандын көзү көрбөгөн, инсандын кулагы укпаган, инсандын оюна келбеген жыргалчылыктардын түрү бар. Жана ошол эле бул бейиштин кенендиги асмандар жана жердей. Жана бул бейиште инсандын напсы каалаган, инсан арзуу кылган бардык жыргалчылык, рахаттын түрү бар. Жана ошондой эле бул бейишке ким кире турган болсо, алар үчүн өлүм болбойт. Алар эч кандай оору, кыйноо, сыркоого кабылбайт. Жана ал жерде эч кандай бир кайгы капа болбойт. Жалаң гана рахаттын гана үстүндө болушат, жыргалчылыктардын гана үстүндө болушат. Түрлүү тамак аштарды, түрлүү ичимдиктерди ичишет. Эми Аллах Тааланын рахматы менен Аллах Таала мына ушундай улуу болгон бейишине жетип алчу кээ-бирки себептерди коюп койгон. Кимдеги мына ушул себептерди аткара турган болсо, Аллах Таала алар үчүн ушул бейишти берерин убада кылган. Кимдеги ушул себептерге аракет кыла турган болсо, Аллах Таала мына ушул себептерди жеңил кылып койгон. Бул себептер инсандын күчү жете турган гана себептер. Кимдеги аракет кыла турган болсо, бул себептер өтө жеңил. Эми мына ушул себептердин бири бул таква. Аллах Таалага таквачылык кылыштык. Таква пенде болуп жашаштык. Бунун далили пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям күндөрдүн бир күнүндө суралды. Адамдарды эң көп бейишке алып келүүчү амал кайсыл деп суралган кезде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям таква, Аллах Тааладан таквачылык кылыштык. Таква пенде болуп жүрүштүк деп пайгамбар саллаллаху айтты. Демек, биз таква пенде болуш үчүн таква эмне экендигин кыскача түшүнүп билип алышыбыз керек. Анткени бул таквачылык менен илимдин ортосу бекем байланган. Инсан таква эмне экенин түшүнбөй туруп, арам иш эмне экенин, күнөө иш эмне экенин, ибадат эмне экенин түшүнбөй туруп, ал адам таква боло албайт. Эми таквачылыкты алымдарыбыз ар түрдүрчө түшүндүрүшөт. Кээ-бир алымдардын сөзүнө токтоло турган болсок, айтат: "Ан та'мала таатиллахи ала нурин мин Аллах таржу таваб Аллах." Аллах Тааланын таат ибадатын кылыштыгың мына ошол Аллах Таала сага кандай үйрөткөн болсо, сага шарият кандай үйрөткөн болсо, мына ошондой ибадат кылыштыгың таржу таваб Аллах. Жана ушул кылган ибадатыңа Аллах Тааладан соо үмүт кылыштыгың, ушул ибадатыңды калыс Аллах Таала үчүн кылыштыгың, жана ошондой эле антатрука маасият Аллах ала нурин мин Аллах тахафи иқаб Аллах. Жана Аллах Таалага күнөкөр болуштукту ташташтык. Аллах Таала кайсыл ишти арам деп, кайсыл иштен тыйган болсо, жана ушул ишти таштаганда калыс Аллах үчүн гана ташташтык. Мына ушул таква болуп эсептелинет экен. Демек, таквачылык дегенибиз бул Аллах Таала сизди кайсыл бир буйрукка, кайсы бир амалга буйруган болсо, мына ушул ишти аткарыштыгыңыз таква экен. Жана кайсы бир иштен тыйган болсо, мына ошол иштен алыс болуштугуңуз мына ушул таква болуп эсептелинет экен. Демек, таква адамдардын өздөрүнүн сыпаттары болот экен. Аллах Таала Кур'ан Каримде бизге үйрөтүп кеткендей эле, бул таква адамдарды ар түрдүүчө Аллах Таала сыпаттаган. Аллах Таала Кур'ан Каримдин Бакара сүрөсүндө мындайча сыпайттайт: Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Алиф лам мим. Заликал китабу ла райба фи худан лил муттакин. Алиф лам мим. Алиф лам бул Кур'ан ушул тамгалардан куралган дейт. Бул китеп, Кур'ан китеп ла райба фи, эч кандай шек күмөн жок мында. Худан лил муттакин. Бул Кур'ан китеп таквалар үчүн хидаят, алар үчүн жол болуп берет. Таквалар кимдер дегенде сыпаттарынан эң алгачкылары
Алғашқысы аллазина юминуна бил гойби. Алар кайыпка иман келтиришет. Аллах Таала кабар берген кыямат күнүнө, периштелерге, Аллах Тааланын бар экенине, Аллах Тааланын сыпаттарына алар не кылышат? Иман келтиришет. Ва юқимуна ссала. Жана намаздарын окушат. Намаздарын тургузушат. Аллах Таала буйруган болсо намаз окушат. Ва мимма разакнахум юнфиқун. Жана алар Аллах Таала рызкы кылып берген, биз рызкы кылып берген рызкыдан зекеттерин беришет. Садакаларды кылышат. Аллах Таала кайсы бир нерсени кайсы бир нерсеге малыңды сартта деген болсо, мына ошол жакка гана сартташат. Кайсы бир жакка малыңды иштетпе, коротпо дей турган болсо, ал жактан мал жалын иштетпешет, тыйышат дейт. Жана ошондой эле والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Жана алар саңа түшүрүлгөн Куранга иман келтиришет. Курандын ичинде бизге кандай кабарлар берилген болсо, мына ушул нерсеге алар иман келтиришет дейт. Куранда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кыяматтын абаллары тууралуу жана бизден мурунку өткөн пайгамбарлардын окуялары тууралуу бизге кабар берген болсо, мына ошол нерселерге алар иман келтиришет дейт. Жана Куранда Аллах Таала мага иман келтиргиле, мага гана жалгыз ибадат кылгыла деп буйруган болсо, мына ошол нерсеге иман келтирип, Аллах Тааланын өзүнө жалгыз гана ибадат кылышат. Жана Аллах Таала Куранда эмнеге буйруган болсо, мына ошол нерсени алышат. Эмнеден тыйып арам кылган болсо, мына ошол нерсени арам деп булар тыйылышат дейт сыпаттарынан. Жана ошондой эле сенден мурунку түшкөн китептерге да иман келтиришет дейт. Алар кимдер? Аллах Таала Муса алейхиссаламга китеп түшүргөн, Иса алейхиссаламга китеп түшүргөн, жана Ибрахим алейхиссалам Аллах Таала кээ бир баракчыларды берген. Мына ушул нерсе Аллах Таала тараптан келген деп алар иман келтиришет дейт. Жана ошондой эле алардын дагы бир сыпаттары ва бил ахирати хум юқинун. Жана алар акыреттин болор экендигине иман келтиришет деп Аллах Таала таква адамдардын сыпатын мына ушундай сыпаттап өтөт. Жана ошондой эле дагы таква адамдардын сыпаттарынан Аллах Таала Куран Каримдин башка бир аяттарында мындай дейт: "Ва антафу акрабу литтаква." Алар эгерде силер антафу силерге бир ката кемчилик кетирип кое турган болсо, аларды кечирип жүргөн болсоңор, бул дагы дейт таквачылыкка жакын дейт. Бул дагы таквачылыктан дейт. Демек бизге бирөө ката кетирип алган болсо, кийин бизден кечирим сурап келе турган болсо, ошондой кечирип кое турган болсок, бул таквачылыктан экен. Жана ошондой эле дагы таква адамдардын сыпаттарынан булар чоң күнөөлөрдү аткарышпайт, чоң күнөөлөргө жакындашпайт. Аллах Таала арам кылган арам иштерге жакындабайт. Мисалы үчүн алар арак ичишпейт, кумар оюндан ойношпойт, рибадан, сүткорлуктан кесип кылышпайт, зина иштерден алыс болушат. Аллах Таала арам кылган кандай гана бир чоң күнөөлөр болбосун, ал иштерге жакындашпайт дейт. Жада калса кичинекей күнөөлөрдөн да булар алысташат. Мына ошо таква адамдардын сыпаттарынан дейт. Жана ошондой эле бул таква адамдардын сыпаттарынан булар чынчыл болушат. Жалган айтышпайт. Жана ошондой эле таква адамдардын сыпаттарынан булар адилеттүү болушат. Кандай бир иште четин чыгарбасын, булар ар дайым адилеттүү болушат. Жана дагы таква адамдардын сыпаттарынан булар пайгамбарлардын жолун ээрчишет. Пайгамбарлар кандай көргөзгөн болсо, мына ошондой аткарышат. Пайгамбарларга өздөрүн окшоштурушат. Пайгамбарлар сыпатталган сыпатта болгусу келишет. Жана ошондой эле пайгамбардан кийинки содик адамдарды, сахабаларды, табииндердин жана аалымдардын жолун ээрчишет. Мына ошолорго өздөрүн окшотушат дейт. Мына ошол таква адамдардын сыпаты. Мындан дагы башка таква адамдардын сыпаты аябай көп. Биз ушул менен чектелебиз. Демек, жыйынтыгычы сөз, урматтуу мусулман тууганым, бул таквачылык деген Аллах Тааланын буйруктарына моюн сунмалык экен. Аллах Тааланын кандай тыюу койгон болсо, ошол нерседен тыйылыштык бул таквачылык болуп эсептелинет экен. Анан да бул инсан кантип таква болот дегенде, демек таква бизге өтө негиздүү экен.
өте біз үшін пайдалы амал екен. Біз қандай тақуа боламыз дегенде, ең біріншіден тақуашылық бұл Аллах Тағаладан сұраш керек. Аллахтан өзіне ғана талап қылыш керек. Инсан өз күшіменен, өзінің құдіретімен тақуа бола албайды. Бір ғана Аллах Тағала жардам берген болса ғана инсанның әрекетімен, Аллах Тағаланың тауфиқымен ғана не тақуа болады. Ошончо пайғамбар мардайын Аллах Тағаладан дуа қылып, мойнып сұрап жүрчү. Аллахумма инна асалукал худа ва туқа. Аллах, мен сенен хидаят жолды, тура жолды сұраймын. Жана ошол тура жолды тақуа болып жүрмөктү сұраймын деп пайғамбар саллаллаху алейхи ва Аллахтан дуа кылып сурачу. Жана ошон эле дагы бул тақуашылыктын жолу, тақуашылыкка жетүү үчүн адам илим үйрөнүш керек. Анткени жогоруда айтып өттүк, тақуашылык деген бул ибадат кылыштыгың, күнөө иштерден алысташтыгың. Эми кайсыл иш күнөө, кайсыл иш ибадат экенин билиш үчүн бизге сөзсүз түрдө шарият илимдерине үйрөнүшүбүз зарыл болуп эсептелет. Кайсы ишти кыла турган болсом Аллах Таалага жакын болом, кайсы ишти кыла турган болсом Аллах Таалага жакындайм деген ибадаттарды издеништик бул сөзсүз түрдө адамга илим зарыл болуп эсептелет. Демек, урматтуу мусулман тууганым, биз мына ушу таквачылыкты үйрөнүп, таква кылып жашай турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, бейишке кирүүбүзгө себепкер болот экен.